Чекин региондор аралык социалдык өнүктүү башкармалыгында текшерүү жүргүзгөнбүз. Анда балдар жөнүндө кодексин жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын кепилдиктери жөнүндө мыйзамдардын талаптары бузулгандыгы аныкталып, жыйынтыгында прокурордук чара катары талап берилип, биздин талап аталган башкармалык тарабынан толугу менен канааттандырылып, жыйынтыгында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 4 балага жалпы баасы 280 000 сомдук коляскалар алынып келип берилди. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 4-өө кайрылган арыз менен ушул көк кырдуу кресло коляска боюнча. Бул кресло коляска биздин министрлик тарабынан бекер берилип атат. Ошондой эле бул 5 жылда 1 жолу берилет кресло.